Assalamu alaikum dostlar, катталуучулар, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн Ноокендин Камтерин айылындабыз. Алмаз палбандын Жайхун деген аты сатууга коюлуп атат. Өзү бул Айбелектин аты. Азыр Алмаз палбан буюрса маалыматты берет. Ноокендеги атактуу Жайхун ошолордун линиясы. Алмаз ака, ошол жерге токтоң, Кандайсыз? Тынчсыз бака? Жакшы, Аллага шүгүр. Бу Жайхунду элге салайын дедиңиз. Укам, элге салып сатайын ака, чыгарып бериң деген. Өзү иштеле. Чыгарып коюңуз деген. Жакшы. Анда бу Жайхундун жашы, бою, улагы, үйүрү тууралуу. Жазга 4 асый болот. 4 асый. Boyu 1.60. 1.60. Үйүргө ушу булгандан бери үйүрдө жүрөт бу. Үйүрдө жүргөн экен да, көп убакыттан бери. 4 жыл жүрүп койду. Кыштысынан баштап жүрөт да. Кыштысынан баштап жүргөн болсо, бир 3 жыл жүргөн болот, 3 жыл жүрсө. Бу Алмаз ака, бою 1.60 дедиңиз, Бою 1.60. Жайхундардын кайсынысын орасы? Эми сиз баарын билесиз да бул жөнүндө. Жайхундарды, Жайхун эми Өзбекстанга барып Жайхун болду да. Атасы берде жөн эле Саратович. Сарат. Акыл-Айштан Саратович. Ошонун баласы бу. Акыл-Айштаңыздан чыккан экен да түпкүтеги, Атасы ошолорду койгон, энеси Совет экени койгон. Өзүнүн айылдан. Укам ошо Айштасынан алган да, Совет экеденчи. Мынакей. Совет акабыз дагы дегеле Кыргызстандагы эң күчтүү аттарды кармайт. Жанагы маршал Совет аканын үйүнөн кеткен да, Өзбекстанга. Мынакей. Маршалдын эси деп таанылган да эми Өзбекстанда дагы. Жакшы аттар көп. Анда бу ден соолугу ичип жеши кандай? Бу туруп калган окшойт, Ден соолугу ичип жеши зор. Туруп калды эле да. Азыр жерде бирек алин тердеп кетти. Укам иште да. Кол ошо эле имилбей турат. Андан башка эч ким жок үйүндө. Ал Россияга кетем деп атат эле, эмне болуп атат? Азыр стройкада иштеп атат, эми кетет. Мынакей достор, Жайхундун ошо Өзбекстанда чабылган оригинал Жайхундун баласы. Кабак. Нүкүдөгү Өзбекстандагы 222 эле ушундай деп атып коюп алышкан Өзбекстан. Ушул шериктери? Ушунун шериктери ошолор. Жашы тең болсо керек ушулар. Ооба, жашы тең. Дагы бир шериги бар айылда, Кара. Ал да ушундай чоң. Кыскасы бул жөнүндө маалыматыңыз толук. Толук. Мынакей достор, аттын кабак башы, аттын бою бийик экен. Тишин да ачып көрсөтүп турат. Мойну да узун. Мокту ат экен. Көкүрөк төшү. Буну Айбелек күндүгө бастырганын көрөт элем, о адыр жака чыгып кетет эле. Чыгып кеткенден бери турат да, 20 күндөй болуп калды. Аттын аркасы бутулуу таза. Эгер бир нерсеси болсо, экранда көрүнөт достор. Анда Алмаз ака, нары бери бастырып дагы катыраак менен кагып силкип көрсөтүп коюң. Чаппай эле коелу. Өзү негизи өтө курс жылкы бу. Буну азыр үйүндө дастай турган ачып жолдо. Барганда